Үйлөнүү үлпөт тойлордо түстүү ленталар менен кооздолгон унааларды чубалжытып, көчөлөрдү кыдыруу кадыресе көрүнүшкө айланды. Үйлөнүү үлпөтүнүн кортеждери, башкача айтканда ЗАГСка чыгуу өзгөчө шаң шөкөт. Себеби бир эле лимузинди коштогон унаалардын саны 10-15ке жетет. Бирок жаз жай бою тырмалап жүрүп чогулткан каражатын аш тойго сарптоо кыргыздардын адаты. Анан дагы алып баргандарыбыз ак көйнөккө көк көйнөк дегенде эле эмнеси болсо дагы тойдун эртеси ой дегенде эле баарыбыздын көөдөнүбүздү тынч койбосо керек. Кыргыз эли тарыхтан каада салтын урпактан урпакка өткөрүп келген. А бирок бүгүнкү күндө санаалаштарыбыз тыным албастан эмгектенип, чогулткан каражатын аш тойго сарптоо адатка айланып бараткандай. Балдарыбыздын китебине каражат таппай тойго чакыруу келгенде курук кол кантип барабыз деп баштыкка себетке карыздап болсо да конфет, печенье, чай, нан, көйнөк, жоолук, кездеме камдап жөнөп калабыз. Алып баргандарыбыз кайра башка бирөөнүн баштыгына салынат. Анын айынан келишпестиктер, таарыныштар пайда болуп, туугандар, достор, жек жааттар арасында ырык бузулган күндөр кездешпей койбойт. Акыркы учурларда биздин жанагы эл журтубузда негизи жалпы ислам динине караганда бул исрапкерчиликке каршы дайыма. Кур'ан-ы Керимде аяттарда деле карасаңыздар, жегиле эчкиле исрап кылбагыла деп айтат да. Анан колдонуу буюмдарында деле аш жама той топурлар, жакшылык, жамандык деп айтабыз, баягы өлүм житимдерде ушулардын бардыгында бизде эмнегедир акыркы учурларда өтө эле исрапкерчиликке жол берип атабыз. Ислам дининин, деги эле биздин динибиздин, салтыбыздын дагы маданиятында туура келбеген көрүнүштөр деп айтам. Ошон үчүн эл журтубуздун бардыгын ошол исрапкерчиликке барбаганга себеби исрапкерчиликтин аркасында жамандык бар. Ошону унутпайлы. Үйлөнүү үлпөт тойлорго ашыкча чыгымдын кереги барбы деген суроо туулат. Бирок жанды каш айтканы элдин баары ушундай шаан шөкөттөрдөн кереги жок экенин түшүнүп турса да, эл эмне дейт деп куру намысты алдырып, дагы эле бул көрүнүш кайталанып келет. Биз эми Кыргызстан жалпы эле дүйнө жүзүнөн сыртта калбайбыз. Эми жаштарыбыз ошого барып атат, бирок менин ушул тилегим, менин ушул өзүмдүн оюм ушул кыргыздын нукура салты менен тойлорду өткөрсө, ашыкча чыгымдарды азыраак кылсак, бул ошол эле үйлөнүп аткандын деле, ата энесинин деле, той берип аткан адамдардын да деле бир чоң өзүнүн жакшы таасын тийгизет. Мына ушундай түптөлүп калган түшүнүктөрдүн катарын толуктаган үлпөт тойлорго катар тизилген кооздолуп жасалган унаалар колоннасы көчөлөрдү аралап жүрүү кадыресе көрүнүшкө айланды. Бир унаанын бир күндүк ижара акысы анын маркасына байланыштуу. Алсак лимузиндин ижара акысы бир күнгө 10-15 миң сомго чейин жетсе, Хаммердики 4 миң сомдон ошондо жалпы чыккан унааларга орто эсеп менен 60 миң сомдой акча кетет. Мына айрыкча өлүм жетимдерди ушул 50%га жакын мурдагы жылга салыштырмалуу чыгымдар кыскарды. Ошондой эле тойлордо дагы баягы айрыкча ЗАГСка чыккан машиналардын санын кыскартуу боюнча жергиликтүү өзү башкаруу органдары айылдык аялдар кеңештери, аксакалдар кеңештери, жаштар комитеттери менен бир топ иштери жүргүзүштү. Натыйжада баягы спирттик ичимдиги жок тойлорду өткөрүүнү жакшы кеңири практикалап башташты да. Негизинен эсептөөлөргө көз салсак, тойго 1 миллион сомго жакын акча сарпталат. Бул акчага шаардан 2 бөлмөлүү үй сатып алууга болот. Элден эмнебиз кем экен, эл эмне дейт деген түшүнүк каныбызга ушунчалык сиңип, ичибиздин иритип келет. Куру намыстын айынан канчабыз кыйналып жүрөбүз. Ош облустук администрациясынын маалыматына таянсак, өткөн арттагы жылдарда Ош облусунун тургундары үйлөнүү тоюн өткөрүү үчүн 4 миллиард сомдон ашуун каражат сарптаган. Эгер бир эле облустун тойго кеткен каражатын алсак, салмактуу сумма экенине ынанасың. Мисалы, ашыкча кереги жок деп эле айтам эми. Ошол акчаны 2 жашка бериш керек. 1000 эл өткөн жакшы өзү тойдун ашыкча чыгымы жок эле. Албетте жакшылыктар өзгөчө жашоодо бир жолу боло турган үйлөнүү тою жогорку деңгээлде шаан шөкөт эсте каларлык өссө деп ата эне да, кызы уулу да кааласа керек. Бирок мүмкүнчүлүк менен реалдуулукту калчап, алыбызга жараша аракет кылсак болбойбу? Чоң ата, чоң энелерибиз, ата апаларыбыз унаалардын коштоосу, ресторандагы сөздөрсүз, чапандарсыз эле бактылуу жашап, бизди өстүрүп чоңойтуп келишти го. Ерлан Бектавлатов, Акыл Бурханов, Мирсейит Чиров, Кутман таң программасы.